Биз мекенибиздин, Кыргызстаныбыздын кадыр баркыны, ушунчалык ийик экендигини, өтө сонун кооз экенин качан билип атабыз? Мекке, Мадинадан арабтар келсе, ошондо билип атабыз да. Башка бирөө айтса, охо, биздин сонун жол жер турбайбы? Биздин мекенибиз сонун турбайбы деп анан айтып атабыз да. Өзүң көрүп жүрөсүң, кадыр баркы жок да. Бирөө келип айтса, анан өлө суктанбадыбы деп, Алар акыйкатта келип туруп эле касам ичет. Валлахи дейт. Мындай жер болуш мүмкүн эмес дейт. Неге Алла Куранда айткан жаннатун тажри мин тахтихал анхар, бейиште бактарактар болот, астылардан суулар агып турат, ошол бейишке имандуулар кирет, алар түбөлүк ошол жерде калат деп Алла айткан. Силер бул дүйнөдө эле ошондой жерде жашайт турбайсыңар дейт. Ошолор айтса эми түшүнүп атса, о, точно ошондой жер экен деп. Айтып келем, дагы айтам, урматтуу тууган. Кара, арабтар келет, котормочу болуп жүрүп калабыз, Келип эле сурайт, силерде дарыя агат турбайбы? Ооба, агат. Ошол жака барып келбейлиби? Келгениң азыр болду го, кичине жашап тур. Анан барабыз. Барып келе берип, анан иш кылбайлыбы? Ал жактан уккан да, түшүнтүбү? Чоң киши, 70-60 уккан, урматтуу, дарыялар агат, аларда бактарактар өсүп турат. Баратып эле Кашка суу же болбосо алар жака баратып эле сууду көргөндө эле токтот. Неге? Сууду көрдүм дейт. Мен түшөм ошол жерге, коятыр, биз башыга барабыз. Аккан жерге, эң жаныга барабыз. Барып, машинанын токтоткучаң эшикти ачып чуркайт Чуркап барат, барып колуну салат, ичет, касам ичет дагынчы. Валлахи мындай болушу мүмкүн эмес дейт. Болот атпайбы? Сүрөткө тарт дейт. Түшүнтүбү? Мени сүрөткө. Неге? Мен үйдөгүлөргө апарып көрсөтөйүн, ушундай жерде жүрдүм деп көрсөтөйүн дейт. Бул суу каяктан келет дейт да. Айтам го, бизге баары да тоодон чыгат деп жүрөбүз. Аларда тол тура түшпөйт экен да аларда. Тол тура, түшүнтүбү? Түшпөй жатпайбы? Мына ошондон урматтуу тууган, макул негизги максатка келебиз. Мына эмне кылабыз? Мекенибизди. Эмне кылабыз? Ыйык сүйөбүз. Иман, машалла. Баягы орус тилинен патриот деп коет го, Ошондой. Бирок улуттуулукка бөлбөстөн, түшүнтүбү? Бөлүнбөстөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, Алла Куранда айткан, иннамал муъминуна ихва. Мусулмандан бардыгы бир тууган деген. Түшүнтүбү? Пайгамбарыбыз хадисте айтат, куну ибадаллахи ихванан. Силер бардыгыңар Аллахтын бир тууган пенделери болгула дейт. Түшүнтүбү? Бардыгыбыз, орусбы, кыргызбы, немисби, кытайбы, бардыгы мусулманбы, демек бир тууганбыз. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бирөөдү эч качан ушунчалык чегиден ашырып жек көрбөгүн дейт. Түшүнтүбү? Жаман көргөндө бирөтөлө жаман көрүп калбай, адам падам эмес экен депчи. Неге? Бир күн экөөң балким жакшы болуп каласың дейт. Ошондо уят болуп калба. Түшүнтүбү? Бирөөдү жакшы көрсөң, бирөтөлө жакшы көрүп алба. Эмнеге? Эртең экөөң жаман болуп каларсың. Ошондон биз бир адамды дос тутканда да ушунчалык эле дос тутуп, жакын тутуп албайлы да. Неге? Себеби өмүр бою ушуну ыраазы кыла албай өтүп кетесиз дүйнөдөнчү. Ушуну ыраазы кыла албай өтүп кетесиз да. Жакын дос тутуп алдыңбы? Не кылып берейин, массаж кылып берейинби, чай алып келип берейинби, дагы эмне ичесиң? Ушуну эле сурай бересиң да. Ушуну душман тутуп алдыңбы? Болду эми. Ибадат да кыла албайсың. Түшүндүңбү? Душман тутуп алба, ибадат да кыла албайсың. Намазда туруп алып урушасың да, азыр чыгып тур, мынандай десе, мынандай деп айтам. Мындай кылсам, мындай деп айтам. Намазда туруп алып урушасың, урматтуу тууган. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, куну ибадаллахи ихванан. Бардыгың Алланын бир тууган пенделери болгула. Түшүнтүбү? Албетте, бир тууганбыз, урматтуу тууган. Ошол эле учурда биздин мекен бул, мекенди сактайбыз. Ошону сабырдуулук менен, ачуулукка алдырбастан, түшүнтүбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ар бир инсан келгенде, пайгамбарыбыздан насаат сураганда, пайгамбар өзүнө карап туруп насаат берип коет эле да. Бир адам келди, Алланын нечиси, мага насаат кылыңыз. Пайгамбарыбыз айтты, эмне деди? Кайсыл жерде болсоң Алладан коркуп жүргүн деди да. Түшүнтүбү? Кайсыл жерде болсоң Алладан коркуп жүргүн. Демек бул адамдар жогунда кичине эмне кылып коет, жаман иш кылып коет, адамдар барында өзүнчө эле таква да, аулия. Пайгамбар саллаллаху алейхи бир адам келди, мага насаат бериңиз. Пайгамбар айтты, сугаланба деп койду. Түшүнтүбү? Соргок болбо, ач көз болбо деп койду. Түшүнтүбү? Неге? Себеби бул маңга эле эки жак эле карап тура берет эле да. Түшүнтүбү? Бир адам келди, мага насаат кылыңыз. Пайгамбар карап туруп, ла тагзап, ачууланба деп койду да. Кайра Алланы мага
Насат беріңіз десе, пайғамбар қайыр айтады, ла тағзап. Фарада да мираран. Қанша қайталаса, пайғамбар айтты, ачуланба деп қойды. Ачулық бұл шайтандан үрмәті туған. Ошонтан пайғамбар салам жашоонун бардык тартибине ийне жибиге чейин айтып кетти. Түшүндүңбү? Үйдөгү жашоодо дагы аялың бакырып атабы, ушунчалык бакырып атабы, тик тура элең отуруп ал деди. Дагы эле бакырып атат, сен эркектер эмесиң, анан шкаф алтыр, холодильник алтыр, анан ал деди. Отуруп дең, жатып ал деди да. Энең адамдан эмескенсиң. Адам эмескенсиң, муну көрүп өзүм иштейин деди. Бакырып бүткөндөн кийин анан бардыгын ишти кыла бер. Не дедиң жана деп, Мына ошондо ачуулук калым. Кыскасы жашоонун баардыгын айтты. Эми караң, пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, ким шектүү нерсеге түшкөн болсо, ал арамга түшүптүр. Эми пайгамбар мисал келип айтат, каржа ярга хаулал хима. Кудум эле бир койчу сыяктуу. Ал эмне кылат? Койлорун кайтарат бир чегарада. Түшүндүңбү? Чегарада кайтарат, ал жака түшүп кетишлик шеги бар. Бирөөнүн агротуна кирип кетпесин. Бирөөнүн чөбүнө жеп койбосун, бирөөнүн эгинини, жегинини жеп койбосун. Ошондон коруп турат дейт. Түшүндүңбү? Ошондон эми канчалык алысыраак кайтара турган болсо, ошончолук кенен басат. Канча жакын боло турган болсо, ошончолук шектен турат. Ар бирин карап кайт. Бакырып турат дейт урматтан. Ошондон шектүү нерседен алыс эле болуп алгын, коркпой жүрө бересиң. Түшүндүңбү? Ала пайгамбарыбыз айтат, ey көңүл бургула. Ва инна ли кулли маликин хима. Албетте ар бир падыша үчүн өзүнүн чегарасы бар. Түшүндүңбү? Ар бир кожоюн үчүн өзүнүн чегарасы бар. Чек алдыңыз, огород алдыңыз, өзүнүн несі бар? Чеги бар. Кошунага өтүп кетпеңиз, урматтуу тууган. Мамлекет болсо мунун дагы өзүнүн чегарасы бар. Ала ва инна хималлахи махаримаху. Ey insan, жалпы мусулман, көңүл буруп уккун, Аллахтын чегарасы бул арам дейт. Түшүндүңбү? Ортого да адал бар, бул чегарасынан өттүң, арамга түшүп каласың деген сөз. Ала ва инна фил жасади музгатан. Ey көңүл буруп уккула, албетте ар бир денеде бир үзүм эт бар. Пайгамбарыбыз айтты, бир үзүм эт бар. Ва иза салахат салахал жасаду куллуху. Качан ошол денеңдеги бир эле үзүм эт таза боло турган болсо, бүткүл денең таза болот. Ва иза фасадат фасадал жасаду куллуху. Качан ошол бир эле үзүм эт бузула турган болсо, анда бүткүл денең бузулат. Ала вахиял калб. Ey көңүл буруп кыла, бул жүрөк деди пайгамбарыбыз. Ошол хадисте бардыгыбыз сырткы көрүнүшүдөн билебиз, ошонтан бардыгыбыз айтабыз. Жүрөгүң таза болсо болду депчи. Бул хадисти билебиз, мурунтан ата бабабыз айтып келген. Билебиз сырткы түзүнөн. Ошонтан бардыгыбыз ушул эле жерини кармап алганбыз. Качан ошол бир үзүм эт таза болсо, бүткүл денең таза болот деген эле кармап алып туруп айтабыз. Жүрөгүң таза болсо болду дейбиз да. Түшүндүңбү? Пайгамбарыбыз айтат, жүрөк таза болсо, бүткүл денең таза болот деп айтып атат. Жүрөгүң бузулса, бүткүл денең бузулат деп айтып атат. Ошонтан биз инсандын ички жүрөгүн эмес, тышкы көрүнүшүнө карап туруп билебиз, демек мунун жүрөгү таза. Тышкы көрүнүшүнөн билебиз, бул өзү ушунча экен, жүрөгү вообще деп. Түшүндүңбү? Өзүнүн тышкы көрүнүшүгө карап билебиз. Ошонтан биз сырткы көрүнүшүнө карап гана чечим чыгарабыз, ички көрүнүшүнө Аллах Таала өзү билет. Мурда айтканбыз, дагы айтамыз, урматтууган, пайгамбар саллаллаху алейхи заманасында согушта сахаба бир душманды кууп келди эле. Эми жетип өлтүрөйүн десе, ла илаха иллаллах деп айтып жиберди да. Башына алып салды. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, эмне үчүн башына алып салдың? Эмне үчүн өлтүрдүң? Десе айтат, менен корккондуктан эле келмени айтты деди. Дегенде пайгамбар айтты, эмне ичин ачып көрдүңбү деди да. Ичин ачып жүрөгүнү көрдүңбү деди. Түшүндүңбү? Муну сен өлтүрдүң деди, урматтуу тууган. Ошондон биз, урматтуу тууган, эмне кылабыз? Тышкы көрүнүшүнө. Качан эми жүрөгүң таза болсо, бүткүл денең таза болот экен. Жүрөгүң таза болбойбу? Жок, бул денең дагы таза болбойт. Ошондон урматтуу тууган, эң негизги жүрөккө иштейбиз. Ар бир адам өзүнчө кожоюн, өзүнчө падыша, өзүнчө президент, өзүнчө мамлекет болсо, сиздин денеңиз дагы дал мына ошондой. Анын ичиндеги президент бул жүрөк, түшүндүңбү? Анын ичиндеги падыша бул жүрөк. Ошол жүрөгүңүз таза, адилеттүү, Кудайдан корккон жүрөк боло турган болсо, колдоруңуз, көздөрүңүз, кулактарыңыз, тилдериңиз, буттарыңыз ошонун өкүмү менен басат. Ошонун өкүмү менен жаман нерседен кайтат. Эгер жүрөгүңүз бузук боло турган болсо, боло берет бардыгы, түшүндүңбү? Эмне болмогулы боло берет.
Бардығы бөлө беретке түшүп калат урматтан.